Бисмиллахи-рахмани-рахим. Пайгамбарларды ар дайым алсыз жана бечара адамдар колдошот. Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай дейт: Мен дайындалганымда жана Алла Таала бул жамаатты ачык айкын түзгөндө, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала айткан кабарларына жана ыйык Курандын так каалоосуна ылайык жана өз убагында келип чыкканына эч кандай шек күмөн болгон эмес. Андан тышкары жасаган билдирүүмдүн чынчылдыгы менен бирге Кудай тарабынан көрсөтүлгөн белги жашаандар да бар болчу. Ошондуктан мен алгач бул маселени аалымдар тобуна сунуш кылдым. Себеби аалымдар алгач муну кабыл алаарын билгем. Бул адамдар динди билгендиктен эч кандай шылтоолорсуз мени кабыл алышат деп ойлогом. Анткени менин доом Куранга жана хадиске ылайык келген жана чындыктын муктаждыгы үчүн болгон. Ошондой эле алар күтүп турушкан жана жазууларында, кайрылууларында, үгүттөрүндө жана лекцияларында 14-кылымда убада кылынган Машаяктын келишин анык жана ачык деп айтышчу. Андан тышкары баяндап жаткан бардык белги жашаандар дагы мени тастыктоо үчүн ачыкка чыккан болчу. Бирок биздин ошол үмүтүбүз толугу менен туура эмес болуп чыкты. Бул чакырыкка аалымдардын алган жообубуз кандайдыр бир фатва болуп, анда бизди капыр, ашынган капыр, адашкан, башкаларды адаштыруучу, ислам чөйрөсүнөн чыккан еврейлер жана христиандардан да жаман дешти. Андан тышкары бул адамдар мүрзөлөрүңөргө коюлбасын, алардын жаназасы окулбасын, алар менен жолугушпагыла, алар менен кол алышып көрүшпөгүлө деп да жазышкан. Атүгүл алар менен мамилелешкен адам ошолордун катарына кошулуп калат дегенге чейин айтылган. Анан алардан жогорудагы жоопту алганыбыздан кийин биз билимдүү жана окуган адамдар адатта бейик калыс пикирден жана фанатизмден алыс болушат деп ойлогонбуз. Ошондуктан биз дагы бир жолу жаңы билим алган топко өз чакыруубузду сунуштадык. Бирок алардын көпчүлүгүн эркин экенин таптык жана көпчүлүгүнүн өзлөрү исламды өзгөртүүнү каалашкандыгын байкадык. Алардын пикиринде исламдын окуусу бул караңгылык жана жапайы доордун окуусу, эми ал керек болбой калды. Эми андан арылып, убакыттын талабына жараша ага өзгөрүүлөрдү киргизип алуубуз керек. Ошентип ушул тайпанын адамдарынан да үмүтсүз калганбыз. Илла машааллах. Андан кийин байманаптар тобуна аларга дүйнөдөн үлүш берилген болот жана алар жөнөкөй мусулман болушат деп чакыруубузду жибергенбиз. Ошентип алардын бири Сиддик Хасан хан биздин китебибизди айрып жиберип, кайтарып берген жана ошентип өзүнүн жүрөгүнүн таш боордугун көрсөткөн. Алардан кийин биз бул бакыт ар дайым алсыздардын эле бөлүгү экендигин түшүндүк. Демек биздин бул идеябыз бүтүндөй туура болуп чыкты жана илгерки сүннөткө ылайык молдочулук текебердиги да, байлык текебердиги да жок. Ал эми жөнөкөй жана таза жан болгон алсыздардын көпчүлүгү бизге кошулушту. Алар гана Алла Таалага жакын болушат. Ошентип азыр ошол эле топтогу миллиондогон адамдар биз менен бирге. Малфузат 10-том 304-305 бет 1984 жылда басылган нуска.